урматтуу депутаттар. Эсиңиздерге сала кетсем, биздин көпчүлүк коалиция 4 жыл мурун 3 ноябрда түзүлгөн. Түзүлгөндө Бакиевчилерди биз аларга жол бербейбиз деп ушундай сөздөр айтылган. Бул көпчүлүк коалиция Атамбаевди колдоп, анын досун премьер-министр кылып келаткан. Атамбаев кеткенден кийин көпчүлүк коалиция Атамбаевди жамандап, анын неприкосновенности алып, Сооронбай Жээнбековдун сөздөрдү көп сүйлөп баштаган. Азыркы октябрдын окуядан кийин ошол эле көпчүлүк коалиция башкаларды колдоп жатат. Ким билет, эртең биздин президент, жаңы президентпи, же милдет аткаруучу президентпи Сооронбай Жээнбековду жамандагыла десе, мен ойлойм, көпчүлүк коалиция ошого дагы даяр. Тилеге каршы ушундай келатып, 90% мүчөлөр, депутаттар башка партия менен шайлоого катышкан. Эми түшүнүксүз болуп калды да. Орусча айтканда, все смешалось в доме Облонских. Ушундай көпчүлүк коалиция иштей берсе, түшүнүксүз болуп калат да. Бүт барын колдоп атабыз. Кээ бир фракциянын лидерлер конституцияга каршы болуп атышат. Бирок мүчөлөр кээ бир колдоп атышат. Кээ бир коалицияда, көпчүлүк коалиция болуп, оппозициялык сөздөрдү айтып атышат, кээ бир колдоп атышат. Таптакыр эле түшүнүксүз болуп калды. Ушундай бара берсек, эртең бул көпчүлүк коалиция, кечиресизби урматтуу депутаттар, шайтанга кызмат кылууга даяр экен. Менимче биз дагы ойлонуш керекпиз. Бизге ушундай көпчүлүк коалиция керекпи? Давайте, урматтуу фракциянын лидерлери, ойлонуп көрөлү ошону. Тилекке каршы бир депутат көпчүлүк коалициядан чыга албайт экен. Андай юридикалык жолдор жок. Фракция эле чыгарат. Ошондуктан урматтуу фракциянын лидерлер, өзгөчө көпчүлүк коалицияга киргендер, давайте ойлонуп көрөлү. Мүмкүн башка формат керек. Себеби, мисалы, азыр ведущую роль республика Атажурт имеет. Она должна, наверное, возглавить эту коалицию большинства. А когда формировали мы коалицию большинства, было СДПК под тогда еще поддержкой президента Атамбаева в то время. Вот у меня такое предложение к вам, прошу задуматься об этом. Сейчас люди уже не понимают, кто в коалиции, кто в оппозиции. Рахмат.